Кандуу окуя 19-апрель күнү түшкү саат 13:00 чамасында ушул Навай атындагы паркта катталган 24 жаштагы Алай районунун тургуну башка жигит менен ушул жерде сүйлөшүп отурган учурда анын жигити келип кызганычтын айынан 4 жолу моюнга жана 2 жолу көкүрөк тушка бычак менен сайып качып кеткен. Кылмышка шектүү жаран кызга кол салгандан соң борбор калаага качууга аракеттенген. Бирок искыбарлар тарабынан саат 22 чамасында автобекетте колго түшүрүлдү. Шектүү жаран Алай районунун Кызыл Алай айылынын 29 жаштагы тургуну болуп чыкты. Окуяга күнөөлөнүп жаткан атуулдун билдирүүсүндө буга чейин алар кыз жигит катары мамиле түзүп жүрүшкөн экен. Маалым болгондой, шектүү жасаган ишин өз мойнуна алууда. Анын айтымында кызга кол салуудан мурда өз өмүрүнө кыюу үчүн атайын жип даярдап алгандыгын ачыктады. Иш болуп калды, бая саярдын алдындачы. Кеттик дегенде кыз мүнтүп койду. Мени кетерсин өзү дегенде дагы ошо немеми алдырдым, сайдым. Анан саматты кудум. Саматка жетпей калдым. Кайра келип дагы 3-4 жолу урдум дагы. Бычакты базардан алдым. Базардын мостун түгүнөн баштан алгам 30 сомго. Бычактан мурун жип алып келип өзүм 2 метр жип алгам. Өзүм өлтүргөн. Денесинен оор жарат алган кыз учурда Ош шаардык ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө жаткырылып операция жасалган. Дарыгерлердин айтымында жабырлануучу денесинин 16-17 жеринен бычак жеп, кан көп жоготкондугун айтышууда. Бирок ак халатчандар бүгүнкү күнгө абалы бир аз дурус экендигин айтат. Эгерде ушул абал өзгөрүлбөсө жакшы болуп кетет деп үмүттөнүп турушат. Көп сандагы бычак менен сайылган жарат жеткирген, жалпысы олтур 16-17 санадык, бирок анын ичинен өкө өтө кооптуу жана оор жаракат болуп чыкты. Анын бирөөсү ошол сол жак эгинин түбүнөн кирип тамагына сайган, экинчиси сол жагынан көкүрөк арт жагынан сайылганы, көкүрөгүнөн кирип туруп өпкөсүнө жарат алдырып кеткен. Окуя боюнча Ош шаардык ички иштер башкармалыгы кылмыш жаза кодексинин 97-беренеси менен кылмыш ишин козгоду. Шектүү каргаша болгон жерден катып койгон бычагын дагы таап берген. Көрсөтүлгөн ориентировканын негизинде, божомолдун негизинде бул баланын үстүн жарыялап издеп жүрүшкөн. Биздин маалыматтар боюнча дагы бул ушу Бишкек шаарына сапар алууга аракет жасап жаткан, акча каражатын издеп жүргөн. Ошондуктан бул ушу Бишкек тарапка кетүүчү автомашиналар тарапка өтүп бара жаткан мезгилде ошол Ош Бишкек автостоянкасынын айланасына кармалган. Адам өмүрүнө кол салды деп күнөөлөнгөн жаран учурда убактылуу кармоочу жайында. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин талаптарына ылайык мындай окуяга күнөөлүү 20 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Гүлшер Талантбек кызы, Замирбек Тойчубаев, 7-канал, Ош шаары. Алдырып кеткен. Окуя боюнча Ош шаардык ички иштер башкармалыгы кылмыш жаза кодексинин 97-беренеси менен кылмыш ишин козгоду. Шектүү каргаша болгон жерден катып койгон бычагын дагы таап берген. Көрсөтүлгөн ориентировканын негизинде, божомолдун негизинде бул баланын үстүн жарыялап издеп жүрүшкөн. Биздин маалыматтар боюнча дагы бул ушу Бишкек шаарына сапар алууга аракет жасап жаткан, акча каражатын издеп жүргөн. Ошондуктан бул ушу Бишкек тарапка кетүүчү автомашиналар тарапка өтүп бара жаткан мезгилде ошол Ош Бишкек автостоянкасынын айланасына кармалган. Адам Бычакты базардан алдым. Базардын мостун түгүнөн баштан алгам 30 сомго. Бычактан мурун жип алып келип өзүм 2 метр жип алгам. Өзүм өлтүргөн. Денесинен оор жарат алган кыз учурда Ош шаардык ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө жаткырылып операция жасалган. Дарыгерлердин айтымында жабырлануучу денесинин 16-17 жеринен бычак жеп, кан көп жоготкондугун айтышууда. Бирок ак халатчандар бүгүнкү күнгө абалы бир аз дурус экендигин айтат. Эгерде ушул абал өзгөрүлбөсө жакшы болуп кетет деп үмүттөнүп турушат. Көп сандагы бычак менен сайылган жарат жеткирген, жалпысы олтур 16-17 санадык, бирок анын ичинен өкө өтө кооптуу жана оор жаракат болуп чыкты. Анын бирөөсү ошол сол жак эгинин түбүнөн кирип тамагына сайган, экинчиси сол жагынан көкүрөк арт жагынан сайылганы, көкүрөгүнөн кирип туруп
өпкөсүнө жарат. Жаштагы тургуну болуп чыкты. Окуяга күнөөлөнүп жаткан Атуулдун билдирүүсүндө буга чейин алар кыз жигит катары мамиле түзүп жүрүшкөн экен. Маалым болгондой, шектүү жасаган ишин өз мойнуна алууда. Анын айтымында кызга кол салуудан мурда өз өмүрүнө кыюу үчүн атайын жип даярдап алгандыгын ачыктады. Иш болуп калды баягы саярдын алдындачы. Кеттик дегенде кыз мүнтүп койду. Мени кетерсиң өзү деген. Дегенде дагы ошо немеми алдырдым, сайдым. Анан саматты кудум. Саматка жетпей калдым. Кайра келип дагы 3-4 жолу урдум. Кандуу окуя 19 апрель күнү түшкү саат 13:00 чамасында ушул Навай атындагы паркта катталган 24 жаштагы Алай районунун тургуну башка жигит менен ушул жерде сүйлөшүп олтурган учурда анын жигити келип кызганычтын айынан 4 жолу моюнга жана 2 жолу көкүрөк тушка бычак менен сайып качып кеткен. Кылмышка шектүү жаран кызга кол салгандан соң Борбор калаага качууга аракеттенген. Бирок из кубарлар тарабынан саат 22 чамасында автобекетте колго түшүрүлдү. Шектүү жаран Алай районунун Кызыл Алай айылынын 29